хадис менен хадис кудсинин эң негизги айырмасы эмнеде? Негизги айырмалап турган нерсе хадис кудси не пайгамбар калаллаху таала Алла Таала айтты деп айтат. Же кали Наби саллаллаху алейхи ва саллям фима ярвихи ан роббихи деп ушул эки ибара менен келет. Эң негизги хадис менен хадис кудсинин айырмасы ушул жерде жатат. Негизги түшүнүк. Антпесе хадистагы мааниси каяктан? Алла Тааладан сөзү, пайгамбарыбыздын сөзү. Ал эми Кур'ан-ы Каримде бир нече айырмалары бар. Кур'ан-ы Карим менен хадис кудсинин Кур'ан-ы Карим можиза, хадис кудси можиза эмес. Кур'ан-ы Каримден ар бир тамгасына ондоп сооп алабыз. Хадис кудсиге андай сооп берилбейт. Намазда Кур'ан-ы Карим окулат, хадис кудси намазда окулбайт. Даарат менен Кур'ан-ы Каримде даарат менен гана кармашыбыз керек. Хадис кудсиде дааратсыз да кармасак боло берет. Эгерде чоң даараты жок болгон болсо, анда Куранды окуганга болбойт, хадис кудсиди окуганга боло берет. Кур'ан-ы Каримде маанисин риваят кылса болбойт, хадис кудсидин маанисини риваят кылса боло берет. Туура айтасың. Кур'ан-ы Карим пайгамбарыбызга аят болуп, Жебраил алейхиссалам менен аян болуп түшкөн, хадис кудси андай эмес. Ушундай дагы бир нече айырмалар бар.